Мухаммедтин балалык чагы. Бул дүйнөгө неге келдим деген ой кээде мени кыйнай берет жоголбой. Анын түпкү маңызына жетемби, мага татаал нерсе жок ушул соболдой. Нес болгондой балам кыйын абалда, калган сымал эл жашабас аралда. Эмне болмок өтөр кетер дүйнө деп ойдун баарын чачып ийсем шамалга. Эч нерсеге байланбасам бош болсом, көк тунук асман менен дос болсом, жолотпосом бойго арзуу тилекти, аккан дүйнө ага берсе тоспосом. Балким ошондо дүйнөгүнө келдим деп айтпас элем, болбос элем элге эрмек. Тобокел деп жашап жатам эртеге, эч ким билбейт, Кудай мага не берет. Ушул жылы көктөгү күн ай жолу, жылдыздардан ыраатталып оролу, керемет бир жаңылыктын келишин аян кылды, назар салган болбоду. Сапар кеткен Абдуллахтын үйүндө казан кайнап, очокто от күйүүдө. Толгоо тартып түнү бою Амина, кошуналар түштү катуу көйгөйгө. Күндүн көзү жылт эткенде чыгыштан, Кудай Таала бала үнүн угузган, Абдуллахтын үйүнө кут конду деп Аминаны жөлөп таяп тургузган. Уул экен сүйүнчү деп жаш балдар көчөлөрдө жүрүштү. Хашымдарга да бир жоокер келди деп тууган урук бака-шака күлүштү. Бал канактай ачык маанай кабагы, сүйдү баары периштедей баланы. Каш кирпигин көздөрүн айт көздөрүнөн өзгөчө нур жанабы. Дал ортодо бармак басым калы бар. Кудайдын бул мөөрү дешти канчалар. Аман болсо арнамызды талашып, ат ойнотуп колго кылыч камчы алар. Абдуллахты келип калар бекен деп, жол күтүшөт улам барат кечеңдеп, ыңаалаган үнүн угуп ойнотуп баласын ал көтөрсө дейт эреркеп. Бакшыларга түйдүрдү бир тумарды, Кудай буга берсин деп ак ыманды. Небересин алып Абдумиталип шүйкүм кылды, жүрөгүнөн кубанды. Бала ыйлап 7 күндүк болгонду, төөс ойдуруп казан асты коргонго. Курайштардын уруусун бүт чакырып айтты, байге алат атын ким койсо. Төгүп чачып небереге той берди, конокторго шарап кошуп кой берди. Ырчыларды төө мингизип сыйлады, абийчилер не керемет бийледи. Даңаза той бүт арапка тарады. Бул да болсо Курайштардын дымагы. Күчтүүлүгүн, өктөмдүгүн көрсөттү, дастар конго чачты мейис курманы. Мухаммед деп ысым алды наристе. Омин деди бул ысымга периште. Атын койгон адам 10 байга алды, жеткен өңдү бир чоң улуу жеңишке. Уулу алыста жүргөндүгүн сездирбей, менмин деген мыктыларга сөз бербей, аңыз кепти айтат Абдумиталип, куп келтирип жипке бермек тизгендей. О туугандар, биз жашаган жер ыйык, түп бабабыз Ысмайылга туз буйруп, 15-нде Ажар апа экөөсү ушул жерге туш келиптир куулуп. Боп-боз чөлдө көрбөгөндү көрүшүп, суусуз чаңкап калар кезде өлүшүп, тирүүлүктөн үмүт үзүп таптакыр бир отоло кар баластап чөгүшүп. Зар какшашып көздү жумуп кетерде, о жараткан суу бергин деп ичерге, жерди тепсе жан талпада Ысмайыл, суу атылып чыккан экен шу жерде. Ошол замзам суусун ичип жүрөбүз, ошол суудан ырыскыбыз түгөнгөс. Түп атабыз Ибрагим пайгамбар болгон үчүн көккө жетет төбөбүз. Адам ата о эненин барында, Кудай кайра жардам берип аларга. Ап келген дейт ак мечитте асмандан боору оруп куугундагы адамга. Топон суудан кийин адам балдары Сиф менен Нух Сим тургузган Каабаны. Кара ташты Жабраил жеткирген Кудайдын бул ыйык сырдуу кабары. Ысмайылдын шыбырасы бир болгон, ага Курайш деген лакап колдонгон. Ошол күндөн ушул күнгө бул лакап 1000 тамырлуу урууга бек орнолгон. Пирден кийин Кусай деген урпагы Меккени өзү бүт ээледи курчады. Шаар кылды айланасын Каабанын, азыркыдай кеңейди анын алкагы.
Айта берсе казылбаган кийин жатат. Кой, кетпесин кокусунан эл жатат. Деп бөбөктүн чоң атасы бүткөндө коноктор бүт калды, бир аз тунжурап. Абдуллахты кантип курман чалганың эсиңдеби? Ооба, эсимде, ар жагын. Айтып берчи, бул өзүнчө чоң тарых, бирок бүгүн сурабаны, тууганым. Неберемдин 7 күндүк тоюнда, жебичкиле, ырда түшкүн оюнга. Таң атканча алоо улонгон от күйсүн кирек ачып кетпегиле коңулга. Мухаммедти эркелетип Мухан деп. Аминанын эч жүрөгү элжирейт. Бет албырып карегинен нур тамып, эмчегинен аппак сүтү дирилдейт. Кызыган той бүтөр кезде аяктап, сырттан суук кабар келди уяттап. Келе жатып 2 ай мурун кокустан алыс жолдо көз жумуптур Абдуллах. Кервен баштап Бизанс жакка кеттиле. Кайран балам, кайып болдуң эртене. Оğluna той берип жаткан учурда кабыргамды кайыштырып кеттиң. Кубанычы өкүнүчкө айланып, алдыдагы ичкен ашы чайгалып, өңгөрөдө байкуш Абдумиталип астын үстүн болуп дүйнө чайпалып. Мухаммеддин сылап бетин сүйбөдү, эркелетип бирге ээрчитип жүрбөдү, көрсөтпөдү бабалардын жолдорун, таанытпады оомал төкмөл дүйнөнү. Наристенин бешинеси тайкыбы, тагдырага айкөл болбой кайкыды. Бул жарыкка келип келбей атасыз калды жетим, Кудайдын же шартыбы. Аминанын башына түн жабылды, кантип өчөт махабаттын жалыны. Кантип эми тулдук күндү өткөрөт кайдан келген каргашага кабылды. Бу не деген чечилбеген табышмак. Эми гана келген кезде ырыс, бак, кайдан жайдан көз тийгендей болосуң, аргымагың жүрбөй калат чалыштап. Тойдун арты өлүм менен бүттү деп, боз талаага шамал менен кетти деп. Мухаммедди эми кантип чоңойтот, Аминага чексиз кайрат, эп керек. Наристенин дүйнө менен иши жок. Той алса бал уйкуга туш болот. Билбейт али атасынын өлгөнүн чоңойгондо башка кандай куш конот. 6 ай өттү ыйлап сыктап арадан. Арманы жок бу дүйнөдө барбы адам. Мухаммедди бакмаялга беришти, өссө болду кантсы дагы бала аман. Болсун үчүн эркин куштай бактылуу. Балдарыны көчмөндөргө бактыруу салтка айланып калган эле эбактан бакменеси Мухаммедди жактырды. Анын аты Халима эле, Бани Саад. Уруусунда көрүп жүргөн сыйырмат. Сүт акысын баалашты төө менен жыл бүткөндө Халима 5 төө алат. 6 айында чөлгө кетти Мухаммед. Төө үстүндө чайпалат да термелет. Кээде апасын эсте ыйлайт, Амина үйгө кирбей чөлдү карап сенделет. Көчмөн турмуш, кийиз жапкан алачык. Жамгыр жааса кой эчкини камашып, оттун боюн тегеректейт, бардыгы анда санда кургак тезек калашып. Халиманын сүтү абдан жактыбы, же баланы караганы жакшыбы? Мотурайып чыгып чыкпай бир жашка басып кетти колдон түшүп ташчыны. Чөлдө турмуш бир калыпта ыргалган. Шаардагы кымгууттан кур калган. Узун түндө бакматасы Аль-Харис ырдап берет түпсүз муңдуу ырлардан. Ал ырларда жан жыргаткан кайрык бар, өкүнүч бар, түпсүз муңдуу жарлык бар. Жел аргыдай сөздөрү бар эткиндүү, кошо ырдап жаткансып пир арбактар. Алачыкка чачы улам жарыгын, соймоң этет кызыл тили жалындын. Босогонун арт жагында кара түн, түндө калсаң балекетке кабылдың. Эриккенде кээ түндөр Мухаммед Халимага жомок айтып бергин дейт. Укмуш кызы окуялар алмашып, кантип таңдын аткандыгы билинбейт. Өзү теңдүү эмчектеши бар эле. Мухаммеддей оюнгарак бала эле. Бирге тезек терип, улак кайтарып, кулундарды кармап берчү желеде. Ичкени сүт, жегендери каймак, май, бети кызыл тордолушуп манаттай. Нан ордуна кирип чыгып курма жейт, майда барат, иш кылышат суратпай. Жылдар өтүп 5ке кирди курагы. Мойнунда Аминанын тумары, чыйрак өсүп чагылгандай тез чуркап, ойногондон канбайт такыр кумары.
Ойноп жүрсө бир күн алар Ыракта, кайдан жайдан келди эки адам заматта. Мухаммедтин колун бири кармады, экинчиси карап келди табакта. Көз ирмемде жүрөгүнү суурушту, андан кара бир так жулушту. Тээ алыска ыргытышып салданы ак кар менен ичин таза жуушту. Бул окуя көз ирмемдей тез өттү. Зыркыратып кетти сай сөөк өзөктү. Апа деген кыйкырыгын бир билет, көзүн ачса муз каптаган жүрөктү. Айланада агылган жок тамчы кан, көздөн кайын болду келген эки адам. Мухаммеддин жүзүндө бир кызыл жок, куп-куу болуп жерден үйдө турду араң. Эмчектеши баа деп ыйлап бакырып, үйгө качты Халиманы чакырып. Мухаммедди союп кетти эки адам деген сөздү айта салды шашылып. Чуркап келсе Мухаммед соо, тынч, аман. Не болду дейт. Азыр эле эки адам муздай карды салып кетти ичиме. Анан сөз таба албай башыма. Ишенбестен кармап көрсө денесин. Муздап жатат. Бирок кан жок, не дейсиң? Бул жөнөкөй окуя эмес, керемет сыр бар го, кезегинде билесиң. Дүрбөлөңгө түшүп баары чочуду. Харис билген дубаны айтып окуду. Баланы эсен жеткирели дешти да, байлоодогу төөнү чомдоп токуду. Кош бол эми көчмөн турмуш алачык. Эмчектеши курут жеген талашып, чөлдү ээлеп ырдап жаткан кызыл кум таманына ынак болгон жармашып. Көңүлүнө нурду сепкен ак таңдар, кызыл кечтер көргөн сайын шаттанар, безеленип сайраган боз торгойлор жан дүйнөдө силерди эстеп буккалар. Кош бол албут балалыктын аймагы, булуттардан кыла өткен ай дагы. Ботой боздоп, улак маарып, итүрүп, кош айтышып калып жатты бүт баары. Чөл дүйнөсү көөдөнүндө чайпалып, алыс жолдо баратасың таң калып. Термелесиң өркөчүндө төөнүн, жап-жаш болуп жан дүйнөңдү аңтарып. Өмүр бою Халиманын мээрими, ысык кылып алып жүрөт сенеми. Унутпайсың көз карашын, колдоруң башка аялга окшобос жыт демини. О, далай жыл өтсө да аны туясың. Тааныш үнүн, сөз ыргагын угасың. Балалыгың калган чөлдү өңсеп, түшүңдө да кулачыңды сунасың. 5 жыл өтүп чоң атанын үйүнө келди дагы салам айтып жүгүнө. Небереси калган экен чоңоюп, болду ыраазы карап кашы түрүнө. Берди толук бакмайненин аксын, үзбөй турган болду алар катышын. Күйпөлөктөп ыйлап жүрөт Амина, көргүлө деп Мухаммеддин басышын. Чоң атасы жылуу тосту баланы өкүм кылды, ач болбосун тамагы. Ата көрү Абдуллахтын жоктугу ай, ушуну эстеп жүрөгүнөн канады. Мекке шаары кым-кууп түшкөн чыычуу, бир жерде той, бир жеринде урушуу, бир жеринде дүкөн толгон маталар, бир жеринде балекет жок куну учуу. Узундугу 3 чакырым туурасы, 1 чакырым чыгат Мекке арасы. Кыска кууш көчөлөрү көбөйүп шаар болуп кеткен тоосу талаасы. Дөңсөйлөргө айланата үй бүтүп, кенен чонон кербен сарай бир бүтүп, түндүгүндө төмөнүрөөк жеринде кааба турат тулкусунан сүр түшүп. Чоң атасы ошол жерде кайтарат. Күндө ээрчип Мухаммед да бир барат. Кудайлар көп ак сарайдын ичинде бири-бирине түк окшойт, таң калат. Баш айланат салттан, ырым-жырымдан, адамдардын кээде миңдеп жыйылган. Моло ташка бири жатса сыйынып, бири башка бутка барып сыйынган. Толгон токой неберелер ичинен, Мухаммедди туягым деп кичинем, кайда барса бирге ээрчитип жүрүүчү, алаксытып койсо дагы ишинен. Сурай берчү өткөндөрдүн баянын, чыгаргын деп кечеки сөз аягын. Топон суудан Нухтун калган кемесин, сыйкыры бар сырдуу Муса таягын. Ысмайылдын санжырасын көп айтчу, өз атасын сурай берип тазатчу. Аман болсо менин ушул неберем Курайштарга ачат дечү, ажатты. Күйөөмдөн калган белек мурас деп, тез-тез эле чоңойтсом деп кайгы жеп, боорун ачып жүрөгүнө бек тартып, шоктук кылса Амина да куят тек.
Эне деген чалкыган көл турбайбы? Энең барда эсеп эмес муң кайгы. Дүйнөң түгөл бактың тоодой эң бийик энеге биз кыянатты кылбайлы. Энең барда жетимдикти сезбейсиң, от жагылган үйдөн күдөр үзбөйсүң. Үстүң бүтүн курсагың ток көчөдө, жер көз болбой бойду бийик түздөйсүң. Энең сенин ак сарайың, тамырың, караңгыда күйгөн чырак жарыгың, миң айланып аман болсун деп тилеп, өмүрүңдүн чаап турат арыгын. Эне деген тунук башат өзөңдү, тирүүлүктүн туткасы ал өзөгү. Ал болбосо келбейсиң бул дүйнөгө, аялымда жүрбөйт эч бир өзгөрүү. Мухаммед деп чаркайланып жан уруп, ар бир сөзү, кыймыл, иши аруулук. Өтө сергек терең дүйнө туюму, башкаларга калган бул сыр жабылып. Жүрөгүнөн сезет жакшы жашаанды. 6 жашта мага бер деп иш алды. Чарчадыңыз, эс алыңыз деп коет. Жаш болсо да чоң адамдай ушар бул. Тайкелерин тааныштырып койгону сапар алды. 10 күндүк жол болжолу. Жашыл өрөөнү Ясрипте Амина гүлдөй жаштык өткөн күнүн ойлоду. Ушул өрөөн анын бактын ачты эле. Абдуллахка баш кошоорго шашты эле. Сурайылдай сулуу эле суйкайган махабатка көкүрөгү мас беле. Бир жумадай мейманчылап турушту. Сый көрүшүп, сырдана сөз угушту. Мухаммедке абдан жакты тага журт кайтаар кезде баары узатып чыгышты. Жолдо келе жатып кокус Амина ооруп калды, чыгып чыкпай демида. Көп кыйналды Мухаммедди келгин деп, олтургузду жол четине жанына. Колун чагым, жалгыз туяк медерим. Дем буулуп кетип жатат кедерим. Эр жеткирип жакшылыгын көрөм деп ойлочу элем. Буйрубаса не дейин? Ажал менин тооруп алды жолумду, сен билдирбей менин бары жогумду. Чырак өскүн, аян болду түшүмдө, бирөө тартып кетип жатат колумду. Сезип турам бараалыңа келгенде, атың чыгып даңкың тарайт эл жерге. Жалган айтпайт эзелене жүрөгү суранычым, мага түтүп кейбе, деди дагы ичер суусу түгөндү. Аминанын токтоп калды жүрөгү. Эвва деген айылдын бир четинде, жол боюнда сөөгү жерге түнөдү. Неге мындай сыр көрсөттү кудурет? Топ-тоголок жетим калды Мухаммед. Энесинен ажырадага түгөн, ата жытым искебеди бир ирет. Жетимдикте канча ордук азап бар. О, канчалар шылдыңдашып мазактаар. Кемсинтишип эле салбай өтүшөр, колго тийчү олжоң улам узактаар. Жаш жүрөгүң жараланып жабыркап, аталууга энелүүгө таңыркап, ким бирөөнүн көржемесин эшитип, күйүт менен кеч кирет да таң атат. Бул дүйнөдө боору бүтүн жан барбы? Эгиз кылган кубанычка арманды. Тосуп алар чоң атаң бар Мухаммед, көтөрөбүз Кудай башка салганды. Жараткандын жардыгында айла жок. Жетим бир күн жетилет да соорунот. Өлбөгөндүн ырыскысы түгөнбөйт, бөксө толот, дөңсөөгү барып тоолот. Чоң атасы канатына калкалап, өчпөсө экен дейт жагылган шамчырак. Өзү дагы карлыкка баш ийип, кол буту калды бир аз калтырап. Мурдагыдай күч кубаты жок эми, жакын калды а дүйнөгө жөнөөрү. Эсеп чотту эртелеткин дегенсип, кээде кармап булкуп коет жүрөгү. Бул дүйнөдөн башка аламга көчөрдү. Көзүндөгү жарык нурлар өчөрдү. Уул кызын жыйнап Абдумиталип айтты: суум түгөндө окшойт ичерге. Колдон келген милдетимди аткардым. Кашимдерди адилет ак башкардым. Ишенимди коргоп бердим Каабаны. Абу Талип, сен да мендей башкаргын. Сага берген мурасым шу Кааба таш. Уруунун бүт ачтогуна каралаш. Курайштардын таянычы бели бол. Бабалардын жолун бузбай карап бас. О, тизилген кызыл мончок кыздарым, мен өлгөндө кошогуңду бузбагын. Салт боюнча ыйлап аза күткүлө, үнүңөрдү угуп жатып муздайын. Абу Талип өзгөчө сөз бусага.
Мухаммедти өстүр, чоңойт, калкала. Жетимдебей бооруңа тартып ал, аман болсо чоң иш кылар калкына. Деди дагы айтаар сөзү бүткөндөй. Шул учурду жаналгышта күткөндөй. Шылк дейт түштү мойну. Деми токтоду. Алтын сака калды эми өкчөлбөй. Чоң атасы жерге түшкөн күн менен балалыктын доору өттү дүйнөдөн. Бир бакубат дарак күп деп жыгылды. Көкүрөгүн жарып кетти дүрбөлөң. Жаргылады жемирилип жээктен. Ээр сынып калды чыгып керектен. Учкан жанга дене ээ боло албай, бул жарыктан нечен пааша эр өткөн. Балалыктын не бир сулуу таңдары, аруу, мөлтүр, акак, асыл айбары бул өмүрдө бир көргөн түш сыяктуу өтүп кетет, тартып жашыл парданы. Эч ким билбейт эртең эмне болорун, же өлөрүн, же күйөрүн, тоңорун. Тагдырыбыз Кудай Таала колунда, жарып турсун түбөлүктүү түз жолу.